Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен бүгүн кайрадан Айнура Тургунова. Мен иштеген мектеп өзүңөр билесиңер, Көксал Топтом мектеби деп аталат. Бүгүн кыргыз тил сабагын доскада иштегенге кандай дейсиңер? Мен силерге өзүмө көнүп калган ошол бор менен жазылуучу досканы тандадым. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар макала деп аталат. Макала деп аталат. Бүгүнкү сабак балдар төмөнкү максаттарды көздөйт. Когнитивдик максат. Бүгүн силер макала жазууга үйрөнүүсүңөр. Окуяны ар түрдүү өңүттөн карап, айырмаңдай аласыңар. Социоэмоционалдык максат. Бүгүн силер коомдук кызмат аткаруучу макаланын түрлөрүн таанып билесиңер. Жүрүм-турумдук максат. Бүгүн окуучулар бүгүнкү күндөгү адам мүнөзү, коомдук жагдай, эстетика, этика маселелери боюнча өз пикириңерди бере аласыңар. Анда эмесе, сабакты уланталы. Сабактын башталышында мен силерге баш катырма калтырдым балдар. Карагыла. Карантин деп турат, Карантин. Андан ары билим деген толук менен келген. Карантин. Анан сөздөр калтырылып кеткен, тамгалары калтырылган сөздөр берилген. Толуктайбыз. Билим. Эгерде көңүл бурган болсоңор, мен бүндүү сыбыштарды калтырганмын. Ал эми үнсүздөрдү алып салганмын. Кана бат-баттан ойлонуп, карантин эмне экен? Уа, у дейт. Билим эмне экен? Деп турат, Ойлонуп бүттүкпү? Анда туура таптыңарбы? Биз эмне кылабыз? Текшерип көрөбүз балдар. Текшерип көрөбүз, силер туура таптыңар. Биринчи сөзүбүз карантин. Карантин балдар. Эмне экен? Убактылуу. Экинчи сөзүбүз билим болчу балдар. Билим күбөлүктүү. Туура таптыңар беле? Азаматтар, анда туура тапкан болсоңор, мына ушуну деттериңерге жазып алгыла. Карантин убактылуу, билим күбөлүктүү. Андан ары жылдык. Макала. Балдар, макала үчкө бөлүнөт экен. Маалымат берүүчү макала, илимий макала, ошондой эле сын макала. Эми макала жөнүндө кыскача айтып кетсек силерге. Күндөлүк маалымат каражатына ылайыкталып аткарылган публистикалык стилдеги практикалык иштин бир түрү балдар макала деп. Демек, бул публистикалык стилде аткарыла турган иш кагаздардын катарын толуктайт. Макаланын бир түрү маалымат берүүчү макала деп аталат. Ал коомдук турмушта тигил же бул жагдайлардын жагымдуу же жагымсыз жагын чагылдыруу менен коомчулуктун көңүлүн бурууга арналат. Макаланын дагы бир түрү балдар илимий макала деп аталат. Негизги максаты тиешелүү темага арналган илимий маалыматтарды топтоо менен ошол темага карата жазып жаткан автордун жеке көз карашын билдирет. Илимий макалалардын катарын доклад, рефераттар дагы толуктайт. Доклад, ошондой эле рефераттар дагы илимий макалалардын курамында. Дагы бир түрү балдар сын макала деп аталат. Сын макала. Бул адабият таануу илимине тиешелүү болот дагы. Көркөм чыгармага карата айтылган окуучунун жеке көз карашына чагылдырат.
сын макала чыгармадагы окуянын берилиш ыкмасынан баштап жазуучунун тандап алган усулдук ыкмасына чейин дүйнөлүк адабият жаратуучулардын дүйнө таанымдык чеберчилигинин ченинде берилиш ыкмасын талдоо болуп саналат. Түшүнүктүү эле болду. Демек, макала маалымат берүүчү, илимий, ошондой эле сын макала деп жалпы жөнүнөн бөлүнөт. Эми бизде мындан башка дагы макаланын түрлөрү бар балдар. Ага өткөнгө чейин машыгуучу мен силерге 19-чу көнүгүүнү китебин менен сунуштайм. 19 дептерди ачып, баардыгын жазабыз. Борбордук түштүк тарабындагы эң чоң Акунбаев көчөсүнүн тарыхы да кызык. Россиянын чоң шаарларынын бири Ярославлдын урматына ушул аталыш аталган. Кийинчерээк СССРдин 50 жылдык атындагы көчө деп аталган. Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болгондон баштап атактуу хирург, академик Иса Акунбаевдин атына коюлган. Анткени ушул көчөдө жайгашкан медициналык академияда ал киши ректор болуп иштеп, көп мыкты дарыгерлерди даярдап уятан учурган. Өзүңөр байкагандай балдар, 19-чу көнүгүүнүн бул абзасы бизге маалыматтык макала түрүндө берилүүдө. Жакшылап карап, текстте кетирилген каталарды издейбиз балдар. Эң чоң карагыла. Дагы кайсы жерде көрдүңөр? Республикасы деген сөздү. Жакшы. Дагы кайсы жерде көрдүңөр? Калган сүйөмдөр туура жазылыптыр деп айтасыңар, Жакшы. Эми мына ушул сөздөрдүн каталарына тегиздеп жазгыла. Республика дегенден кийин бизде эмне коюш керек эди? Б тамгасы коюш керек эле. Республикасы. Эң чоң. Чоң эмес, эң чоң болуш керек. Жакшы. Дептерге жазып, тууралап жазып өткөндөн кийин биз кийинки маселеге өтөбүз. Көңүл бургулагандар. Макала деп эле азыркы мезгилде элдин бардыгы блогер болуп, элдин бардыгы макала жазууга өтүп кетишти. Болгон нерселердин баарын макала катары биздин аябагандай көп интернет сайттарыбызда толтура болуп кетти. Эми силер көңүл бура турган жерлер аябай көп. Эмне үчүн туш келди макала жазбаш керек болду? Макала деген өзү журналистикадагы негизги жанрлардын бири. Макала маанилүү көрүнүштөрдү аңдап чыгып, анализ кылат. Кайсы бир көз карашты же идеяны ырастай турган далилдерди жалпылап, корутунду чыгарат. Максатына жараша макала пропагандисттик, орчундуу сын багытындагы жана илимий макала деп бөлүнөрүн билдиңер. Эми балдар, басма сөздө директивалуу макала деген дагы өзгөчө түрү бар. Мына ушул директивалуу макалага азыр жакшылап көңүл бурабыз. Ага чейин текстте кетирилген каталарды издеп тапкыла. Таптыңарбы? Коз эмес. Бул жерге кайсы тыныш жазылыш керек эле? Өтүш жазылыш керек эле. Көз. Дагы бөлүнүүрү туура. Бул жерде дагы өтүш эмне болуп кетти? Калтырылып кетти. Ар дайым балдар жазуу ишин жүргүзүүдө текшерип, тууралап туруп жазууга көнгүлө балдар. Эмесе биз директивалуу макалаларга өтөбүз балдар. Эми биринчи
Макала маркетинги деген эмне? Алар жылдыктыралы. Макала маркетинги деген эмне? Мынушуга түшүнөлү. Маркетинг деген сөздү силер көп эле угуп жүрөсүңөр, азыркы учурларда аябай көп колдонулуп жатат ушул маркетинг деген сөз, көбүнчө соода саттыкта, ар кандай компанияларда, маркетинг. Көрсө макаланын дагы маркетинги бар экен. Көрөлүчү макаланын маркетинги деген эмне? Көрсө маркетинг деген балдар жарнама ишкерлигинин бир түрү экен. Жарнама дегенибиз эмне? Реклама, мына ушул ишкердиктин бир түрү экен. Макала эмнени рекламалайт экен, жарнама жасайт. Компаниянын адистик артыкчылыктарын маркетингдик стратегия катары кыска маалымат берет. Азыр көп эле гезит журналдарда же болбосо интернет булактарында ушундай кыска маалымат берген макалалар аябай көп. Көрсө балдар, булар маркетингдик стратегия катары иштетилип жаткан макаланын бир түрү экен. Эми мындай макала эмнеси менен өзгөчө экен? Мындай макаланын артыкчылыгы бизнес тууралуу биокутууну камтыгандыгында. Биокутуу деген жаңы сөздү сөздүктөргө жазабыз. Бизнес тууралуу ушул жерде оңдой турган жер бар экен балдар. Көрдүңөрбү? Тууралуу деген сөз бар. Тууралуу болуп калыптыр. Ушуну өчүрүп кантип жазабыз? Бизнес тууралуу деп эки уун кошуп коебуз. Жакшы сыңар, азамат сыңар балдар. Биокутуу деген эмне эми балдар? Жаңы сөз болот, Мисалы, салыктарды төлөө мезгилинде салыктар тууралуу макала жарыялашып, бизнестин атыны, байланыш даректерин кошуп коюшат. Телефондорубузга көп эле ушундай кыска макалалар келет. Сентябрдын 1-ине чейин автоунаалардын салыгын төлөбөсөңүз мынча пеня өсөт деген сыяктуу. Телевизордон деле жанагы жүгүртмө саптардан кетет ушундай жарыялар. Көрсө, бул ушул жерге биокутууну камтыйт дегенине көңүл бурсак, биокутуу деген байланыш даректери, бизнестин аты, байланыш дареги экен. Көрсө, биокутуу деген маалымат экен. Ошол компания жөнүндөгү маалыматты кошуп коет экен. Мисалы үчүн Кумтөр алтын компаниясы же дагы башка кандайдыр бир компания деп бар болсо, ошонун бир маалыматын жарыяласалар, астына телефон номерини, эмайлды, сайттарын эмне кылып коюшат экендер, электрондук даректерин жазып коет экен. Эми мунун эмне кереги бар экен балдар интернетте? Макала жарыялоодон көңүл буралычы. Интернеттеги макала маркетинги автордун базар, өнүм же кызмат жөнүндө жумушун онлайн макалалар каталогу аркылуу алдыга чыгаруу үчүн колдонулат. Бул үчүн атайын маркетологдор кызмат кылышат. Каталог деген сөздү түшүнүбүз, бизде аябагандай көп каталогдор бар. Кандайдыр бир буюмду издесек, же бир ишкананы издесек, дароо эле биз издөө жолчусуна интернетке ошол сайттын атын жазабыз. Же ошонун каталогу деп жазабыз. Ошондо бизге дароо каталог чыгып, андан бизге керектүү буюмдарды көрүп алганга ыңгайлуу болот. Мисалы үчүн кандайдыр бир мебель издесеңиз, же кандайдыр бир сезондук буюмдарды издегенибизде ошону жазабыз дагы. Мисалы үчүн
kdmbaby.com десеңер, ошол кадам жайдагы наристе магазининин каталогу эмне болот? Ачылат, ачылып, ошол жерден биз баардыгын көрөбүз. Эми бул эмне кереги бар экен деген суроону койдук. Көрсө базар же өнүм кызматыны алдыга жылдырышат экен. Жумуш онлайн түрүндө кетет экен. Түшүнүктүү эле болду окшойт, макаланын маркетинги бизге түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми андан ары макала жазуу үчүн өзүбүздүн алган билимибизди бышыктап көрөлү. Мен силерге азыр интернетке байланышкан маркетингдүү макала жазып берейин. Азыр сүрөткө карап, маалыматтык макала жазгыла. Тема: оорубай элим, жаша элим. Көрүп атсыңар, оорубай элим, жаша элим деп теманы коюп, бүгүнкү кырдаал жөнүндө. Бүгүнкү кырдаал жөнүндө өлкөдө болуп жаткан пандемия учурунда силер эмнеге үйрөндүңөр? Пандемия силерди эмнеге үйрөттү? Кандайдыр бир нерсеге үйрөтө алдыбы? Силердин ден соолугуңар үчүн өздөрүнүн ден соолугунан кечип, үйлөрүнө барбастан иштеп аткан биздин медициналык кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирүүнү кошуп жазууну унутпагыла. Ар дайым ушул биз медиктердин айткан сөздөрүн эмне кылышыбыз керек? Эске тутушубуз керек. Санитардык эрежелерди сакташыбыз керек. Бизге мына ушул жерге бир сөз жазып койсом аябай сонун болот эле да. Жазып коеюн, бизди дайыма эмне болушубузду суранып атышат. Үйдө болушубузду суранып атышат. Ар дайыма үйдө болушубуз керек. Биз көчөгө чыгаарда эстешибиз керек. Бизди эмне үчүн токто, эмне үчүн үйдө бол деп атат. Мен ишенем, силер бардык эрежелерди сактайсыңар. Жакшы эле көрүнүп атабы? Мына биздин ошол күн-түн кызматта иштеп жүргөн медиктердин салымы жөнүндө. Оорубай элим, жаша элим деген теманы койгула дагы. Макала жазып, маалыматтык мааниде аны классрумга жүктөөнү унутпагыла. Эми балдар, үйгө тапшырма. Макала жазуу. Медиа сабак бурчуна кыска маркетингдик макала даярдайсыңар. Бүгүн эмнени үйрөндүңөр? Макала деген эмнеге? Макала жазуунун жөнүндө туурабы? Макаланын түрлөрү. Демек, макаланын түрлөрү бар экен. Бир эле макала болбойт экен. Маалыматтык макала, сын макала, илимий макала. Ошондой эле макаланын маркетинги деген бар экен, Макаланын маркетинги үйрөндүлөт. Эмне үчүн керек экендигини билдирет. Негизгиси макала деген эмне? Мына ушул жөнүндө түшүнүп алыңар. Эгерде түшүнбөй калган суроолоруңар болсо, тартынбастан берсеңер болот. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болду окшойт. Жарнамалык маанидеги макаланын маркетинги боюнча окуйсуңар жана медиа сабак бурчуна кыска макала даярдайсыңар. Силер билесиңер, биздин Көксалтык санатындагы орто мектебинин медиа сабак бурчу бар, Мына ушул медиа сабак бурчуна кыска макала даярдагыла. Суроолор болсо, бергиле балдар. Эгерде суроолор жок, баардыгын түшүнгөн болсоңор, анда азаматсыңар. Мен силерге баардыгыңарга аткарган иш-аракетиңерге карап, бааларды
жөнөтөмүн электрондук даректиринерге. Анда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.